Пальмовый көйнөк кийип сахнаға шыққанда разгорелся пламенем тара Колдоо. Калгандар ат чабыш көрүп атканда баштары айланып жүрөт. Мен айдоочу жөнөкөймүн майы курбаган. Болду. Карабалтада баягы орусча өзүң андайларды аз айтпай калгам да. Жанагы министрдин кызынын махабатында деген. Министрдин кызынын махабатында мен курсакта болуш үчүн деп тартылгам. Сенин убада узун чачы бар эле, көздөрү кара эле. Унчукпадым жанында энеси бар эле. Айдан түшкөн кыз эле, айдын кыз эле. Айлар өтүп кетсе да издейм дагы эле. На-на-найна, ой на-на-найна, на-на-найна, на-на-на-на. Соло! Бара-бара пап, пап-пара-пара-пара-пап-пара. Ba-ba-da, pop, pa-pa-da-ba-da-ba-da-ba-ba-ba-da, wop, pop, pa-pa-da-ba-da-ba-da-ba-ba-ba-da, ba-da-ba-da-ba-da-ba-da-b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 a. Uzun çaçı var ele. Саламатсыздарбы сүйүктүү көрөрмандар, кайрадан эле биз Арна шоу. Эгерде жүрөгүңүздө сагыныч болсо, анда мына ушул сезимди жоопту кылганга биз дагы келип калдык. Лилия Абдыбаетова жана Нурил Султанов бүгүн сиздерге өз эмгегин арнамакчы. Дагы бир мыкты күндө бүгүнкү биздин каарманыбыз дагы өзгөчө болот деген ойдобуз. Себеби дегенде кандай учур болбосун, хайп. Өзү айткандай мындай актер, ырчы, мындай азыркы эме айтканда блогер деп туруп анан манас чыгарып койуп турган. Бул ким дегенде кыскасы Курал Чокоев. Курал аке, салам алейкум. Ва алейкум ассалам. Кош келипсиз. Негизи мындай тамашаны түшүнө билген адам, тамашаны жарата билген адам, ал мындай жогорку интеллекттин белгиси деп коет го. Ошон үчүн мисалы үчүн мага Курал менен маек алып барган жагат, эфирде болгону жагат. Сонун атмосфера түзө алган каармандардын бири. Деле уялып калган. Анан чында эле мындай Курал сиздин чыгармачылыкты ала кетсек, сиз баягы аткаруучу катары дагы актёрдуктагы кесип неси болуп мындай ар тараптуу жанрларды алып кетип атасыз. Бирок баары деле эң биринчи нерсе эсте калат дейт. Эң биринчи жолу актер катары сахнага чыкканыңыз, эң биринчи жолу ырчы катары ырдаганыңыз, анан эң биринчи блогер катары түз эфирге чыгасызбы, мүмкүн интернетте эң биринчи чыгарган постуңуз ошондо эсте барбы? Эсте бар, сөзсүз түрдө. Ошолорду айта кетиңизчи анда. Так, неден баштайм? Ырчылыктан баштаймбы же актерлуктан баштайм? Жүрөк эмнеге тартса ошол. Келгениңизде эле ушул тармакка келгениңизде баштайбыз. Эң биринчи мен баягы 2000-жылдары 10-11 классымда телевизор көрүп отуруп «Фабрика звезд», анан «Народный артист» деген конкурстарды көрүп отуруп, мен да ошолордой жылдыз болгум келет. Анан мен ошол кезде 9-класстан баштап гитара черткени үйрөндүм. Анан гитара чертип атып, ой, бир-эки байкем бар эле, гитара чертсе элдин баарын тегеректеп, анан кыздардын баарын тегеректеп, борбор болчу да. Көңүл борбор. Көңүл борбор болчу да, анан кийин аябай суктанчымын. Ал байкем болгону менен жээним да мен мындай, ал менден 3-4 жаш улуу, бирок экөөбүз достой эле жүрчүбүз. Анан башка чапкылап атып, үйрөт мени, үйрөт гитара, үйрөт деп атып, жанына отуруп алып, талаада кызылча отоп, сугатта тешиктерди кайтарып чоңойгонбуз да. Ошондой жерлерде барып алып, гитарабызды көтөрүп алып, үйрөт мени, могу жер кандай болот, тиги жер кандай болот деп кечке суранып атып, гитараны үйрөнүп алып, анан кийин ырдап баштап, анан жага баштаганда элдин көңүлүчү. Таба баштагансыз. Мен да борбор болуп, о, Курал сен сонун ырдайт турбайсың десе, бир 3 эле аккорд берчим, деп эле отурчумун да. Не Мараттан мамбеге деген ырлардан. Карабалтада баягы орусча блатной ырларды ырдачубуз да. Север, север, далекие страны, шансондорду ырдачубуз да. Ошолорду ырдап атып, анан кийин
ошо народный артист, фабрика звезддорду көрүп бизден бир эки эле жаш улуу экен, менде эле болот турбайбы көрсө деп, анан акырындан ошо ырчы болом деп баштадым. Бирок ата энем билчү эмес, ойлошот эмес. Уялчу элеңиз айтканды. Жок, айтсам, бир жолу айтсам, койчу сен эмне алкаш болмок белең деп койгон да. Ал кезде ушундай тенденция болчу. Артисттердин баары эле алкаш болчу. Эми тойдун үстүндө жүргөн адам дайыма эле шарапаттын үстүндө жүрөт да, шараптын үстүндө жүрөт дегендей. Анан ошондо баарынын ою ушундай болчу. Артист болсоң, сен эмне кабачник болосуңбу, сен эмне алкаш болосуңбу деп койгондо, анан жүрүп анан бир убакта Кара Алтада конкурс жарыяланып калды. Алда монда афиша менен жарыяланса да, мектептерге илип, столбаларга илип, ошону окуп алып, жарыяларданбы? Жарыя дегенде. Анан ошону барып конкурска, эсимде толтура жаш школьниктер көбүнчө 11 класска чейин барып ошол жака катышып, анан биринчи эле келип мен кезегим келип ырдап баштаганда эле, "Оми, да сен сонун ырдайт турбайсыңбы?" десе эле, эле толкунданып, мен жакшы ырдайм болуп, ошондо ошол байкенин мага комплименти аябай түрткү болгон да чыгармачылыкка. Ошондо бул кайсыл жерде болуп атат? Бул Кара Балта Кара шаарында, Балтада. Кара Балта шаарында Док культура. Ленин атындагы маданият үйүндө болуп атат. Барып эми ал кезде биз орусча сүйлөчүбүз. Анткени ар улут, Кара Балтада ар улут жашаган шаар болчу да. Өзбектер, уйгурлар, доңгандар, орустар, немецтер, азербайжандар. Мен ошондой чөйрөдө чоңойгон баламын. Өзүм кыргыз мектепте окучумун, бирок мен жашаган жерде ар кошкон эле да. Анан барып орусча сүйлөшүбүз, орусчаларды ырдашыбыз. Анан баягы конкурска барып ырдап, биринчи турдан өттүң деди. Анан 50 сомдон чогултуп келесиңер деди. 50 сомдон чогултуп келесиңер дегенде автоматически жарымыбыз ыргыды да. Биринчи тур, экинчи турга жарымыбыз келдик, 50 сомдон чогултуп келдик. Анан кийинки тур деди, ырдадык. Мен өттүм, кийинки турга өткөндөн кийин өтпөй калгандар ыйлап атышат. Мен өтпөй калдым болуп атышат. Дегенде силер кассета алышыңар керек, момдай минустар көчүрүшүңүз керек, жаттаган монча сомдон чогултасыңар дегенде дагы 50% кетти. 100 сом ставка көтөрүлдү дагы. Жоголуп эле анан эң аягында үчөөбүз калдык. Финалист болосуңар деп. Акчасызарлар, таланттар. Эми акча деле көп деле, мен акча бердим беле, берген эмес белем билбейм. Акча деле жок болчу ал кездечи. Же берсем керек деп ата энемден сурап келип берсем керек. Анан финалда үчөөбүз калдык. Үчөөбүздөн бирөөсү мен ата энем каршы болуп атат, катышпайм деп кетип калды. Дагы бирөөсү дагы бир нерсе болуп келбей калды. Мен жалгыз калып калдым да, жеңүүчү болупчу. Финалист, жеңүүчү. Эмне да муштар жеңүүчү болдум да. Техникалык. Эң биринчи сахнага чыкканым Ноорус майрамында Кара Балтада ипподром бар. Болчу. Анан ошо ипподромдо Кайсыр мен? орусча премьер-министрдин "Мы с тобой две искорки" деген ырын ырдап сахнага чыккан. Ипподромдо орусча ырдап койгем. Айтпайм, ал кезде Чоң жылдыз болуптур. болбосо ат чабыш болуп атат, ортосуна сахна коюп койгон. Анан эсимде ошо концертке деп дайынданып базарга барып апам экөөбүз кийим алып атабыз. Ал кезде клеш кийген мода эле. Клештер жаңырып аткан да, джинсылар, клеш, кичине клеш. Анан ичимен футболка, обтягивающий футболка кийип туруп үстүнөн пальмовый көйнөк кийип сахнага чыккан да. Разгорелся пламенем, та-да-да-тара деп ырдагам да. Ошондо биринчи жолу чыккам сахнада, өмүрүмдө биринчи жолу чыккам. Анан ата энем да мен биринчи жолу ырдап атканымды билип, аяшталарым, аяшапаларым баары келип, колдоо. Калгандар ат чабыш көрүп аткан да. Мен айланып баштары айланып туруп, мен ортодо туруп ырдап атам. "Мы с тобой две искорки, одного костра" деп. Ошентип сахнага чыкканым ырчылык менен ошондо биринчи жолу чыккам. Актер катары? Актер катары болсо, ал да өзүнчө кызык окуя. Мен баягы жерден ырчы болом деп анан жеңүүчү болдум да. Анан байкелерим Искусствонун адамы деп. сен искусство институтуна тапшырышың керек, ошол жак тарап, ошол жол менен басышың керек сен деген, ошол жака бар деди. Анан мен үйгө келип айттым. Мен ырчы болом дедим. Десем каршы чыкты. Жок да апам кичине эме болду.
тоскоол улам дегендей кылды, бирок мен көкпеттен отуруп алдым. Барам Айканса. деп. Анан тиги Данияр деген байкем бар Кара Олтада. Маданияты жетектейт аздагы эле. Анан ал экөөбүз ээрчип алып Бишкекке келдик. Окууга тапшырабыз деп. Искусственный институтуна келдик. 2000 кайсы жылдар болуп калат ошондо? 2004 келдик. Анда Кара Олтадан шаарга келгенде көз ачылгандай болгондо, Нью-Йоркко келгенде болгондо, фонтандар. Жаңы могу эмеде Жантөшева Советскийде жаңы үй бар го. Эскирип калды го эми азыр. Жалгыз ошол жаңы үй эле да, жалтыраган, ар кандай жарык түстө боелгон үй эле да. Ошону көрүп алып оозум ачылып, болуп келип анан тапшырдык. Тапшырганда өтпөй калам. Мен өзүмдү аябай кыйнырчын деп эсептечүмүн. Алар келип, "Но ритмди чаап көрчү" деп чаба албай койдум. Ырдачы десе толкунданып ырда албай койдум. Анан эме 4 коюп берейин, 4 коюп берейин деди. Данияр байкебиздин тааныштары да баары биз бир чөйрөдөбүз да. Биздин поколениябыз бири-бирибизди тааныйбыз го. Ал кезде да музыкалык чөйрөдө бири-бирин таанышып, бир окуу жайда окушуп, курсташтар, группалаштар деген сыяктуу экен да. Анан мен алып келип өтпөй калдым. Анан кийин жана ортодо балым да начар болчу. Деп туруп айтты, 4 коюп берип коеюн. Бирок навряд ли бюджетке өтөсүң деди да. Навряд ли деди. Эптеп контракт болсо да калыш керек болот. Контрактты көтөрө албайт элем. Только бюджет эле да. Анан тааныш билеш болуп атып, ал кезде ошондой болчу деп коем. Эстрадныйга деп баргам да, эстрадныйга өтпөй алам. Эстрадныйга конкурс аябай күчтүү болчу анда. Бир өткөндө 40 бала алып, менин курсум жылымда ошо 40 бала алган. Анан сен музыкальныйга кирип окуй бер. Сеники оркестр хоровое дирижирование болот, сен дирижерго окуйсуң деди. Анан специң аккордеон болот деди. Мен ойлоп, аккордеон чертпесем өмүрүмдө. Дирижерду мен ойлочумун, мен алмынтип эле тура берет депчи. Түшүнүк ушундай эле да. Дирижер, койчу дирижер болом деп, бирок урал тапшырып коер. Самое главное окуш керек, музыкалык билим алыш керек, анан уланып кетесиң деди. Анан мейли деп ошол жака бюджетке өттүм. Ал жака конкурс аскен да. Ошонун артынан анан актерлукка. Анан кирдим, жарым жыл кыйналдым. Мен музыкалык общий сабактарды өтүп аттык, бирок дирижирование менен жүрөккө жатпай койгондо, ошондо аз болсо түшүнбөй, азыр болсо түшүнүп атам, ал аябай кыйын, керектүү профессия экенинчи. Анан аккордеондон эптеп экзамен тапшырып, аралашып жүрөм, эптеп бүтүп атат. Анан бирок ошол параллельно ошол учурда баягы КВНдерге катышып, анан общагада баарыбыз чогуу жашайбыз, жатаканада чогуу жашайбыз. Анан консерватория менен жарышып калдык. Искусственный институт менен консерватория жарышат, КВН болот деп калды. КВНге катыштык. Жанагындай жолуктар салынып, аял болуп ойнодук. Ал жерде Султан Садралиев бар, Мирбек Иманбеков бар, мен бар, баарыбыз бир команда болуп, искусственный институттун атынан чыктык. Консерваториядан катуулар чыкты азыр эме. Асхат Бекелер да, Мусабековдор алар тияктан чыкты ошо керек, Асхат чыккан жок. Башка көбүнчө оперный ырчылар да. Эме бар го азыр. Оперник Италияда ырдап жүрөт го азыр, биз аты. Жеңиш Усманов. Ошол жүрөт арасында. Алар элитада бирок, эч ким тааныбайт бири-бирин. Алар кезде баягы жөн эле студентпиз. Жарыштык, анан искусственный институту утуп алдык, кырылыштык, ошондон баштап жага баштады да, сахнага чыгып актер болгончу. Эң биринчи роль ошондо болгон болот да, актер катары. КВН чыгып, интермедиа ойноп, анан ошондон ары кызыга баштадым. Декандарыбызды туурап, пародиялар жасап, чөйрөнгөн экен да. Мен актерлор, мисалы курсташтарым актерлор, алар менен сүйлөшүп, алар бир нерсе ойносо, аларга кошулуп атып, аралашып атып, анан новогодний елкалар болуп калды. Ал жака сен корольду ойнойсуң деди. Корольду кийинип алам, мындай 3 дөңгөлөктүү велосипедде болуп чыкчым да. Чоң король, бирок эме кичинекей велосипед менен чыгып ошентип елка ойноп атып, анан ТИК деп коет, театр и кино деген факультеттин деканы, Салтанат Эже деген.
көрүп калды. Курал, сен мен жакка өтүп алчы, сен актер болчудай түрүң бар экен деп туруп мени которуп алган да. А мен тияктан эптеп кача албай жүргөм. Кетиш керек. Бар. Куралбай экен деген анан кийин кинодон көрүп калбадыкпы, Жанагы бир министрдин кызынын махабатында деген, Министрдин кызынын махабатында мен курсак тогуз үчүн деп тартылгам. Биринчи курс студентпиз, ачкабыз. Анан актерлор жана ошо министрдин кызынын махабатында жүргөн актерлордун баары менин группалаштарым да. Нурбек, Өмүрбек, толтура ошо баары жүргөн баары эле ошо менин группалаштарым да. Баары курсак ачкаларбы? Биз киного кеттик деп эле кетчи. Барып тартылып эле мындай роль бар экен, барасың деди, жүр деп барып рожскисин жеп, тамагын жеп, анан кино тартып келгем. А блогер катары биринчи чыкканыңыз? Блогер катары мен негизи эле баштан ошо одноклассник кезинде эле баштагам. Бир нерселер тартып эле, хохмалар тарткым келип эле. Көрсө мен ошондо вайнер болчу экенмин да. Кийин ошондой аталат экенин билдим. Кийин бул вайнер болуп турбайбы? А мен бир эки видео тартып коюп эле киргизип, бир жолу аябай катуу хайп кармагам одноклассникиден. Ошол убакта эле? Ал аябай реакция болуп, эме деген видео тарткам. Кто ты, эле? Кем ты являешься в шоу-бизнесе десе. Золотым голосом болду деген сыяктуу видео. Ал убакта жана ошондойлор мода болуп аткан, жана мында бирөөлөрдү кармап алып, опера кызматкерлери эме кылчу эле го, сурак кылгандай кылып туруп. Являешься золотым голосом Кыргызстана десе. Да, я являюсь золотым голосом Кыргызстана. Болуп тартып, аябай эме болгон, популярность алган. Ошондон баштап көрсө, ошондо мен вайнер болчу экенмин. Андан кийинчерээк барып бир гиф уюштуруп турмун. Өзүм билбей элечи. Гифкен деле Гиф чыга электе. Гиф уюштуруп, бирок кичине туура эмес, билбей жаза алып турмун. Анан кийин гифтер популярный болуп кетти. Мен баягы башын баштап койчуңуз кезде алдын ала жашап жүрөт экенмин да, бирок до конца өзүм түшүнбөйт экенмин эмне кылып атканымды. Куралдан сурап туруш керек экен, эмне кылгысы келип атат, кийин ошо мода болот деп. айтыңызчы, келечекте эмне мода болоюн деп атат, кагына баралым, эмне Ал деген секрет деп койсоң, андайларды азыр айтпай калгам да. Жок, Куралбай эке бирок деген мына ушул заман менен келип атабыз. Эң мында жаңы аткарып жүргөн чыгармаларына ырчылыкка келдиңиз. Колго гитараны алып туруп бир ыр менен мындай ошондо башталып жүргөндө, өзүңүзгө жагып жүргөндө бир ырды аткарып бериңиз, андан кийин Студент кезде ырларын ырдап берейин анда. Анда студенттик күндөр. Биз жатаканада ырдап жүргөн ырлардын бири бул Ажүрөк Иманалиевич экөөбүз ырдаган, Эрик Кадырбаев автор экен да. Ошону билбейсиз, жөн ырдай берчүбүз. Ал убакта Унутуп калбасам эле. Асманда жылдыз бубак, айлана түн бир убак, сагынам элесиңди жалгызсырап. Көзүрүмө уктай албай, ойлонуп жай таба албай, алыстап өткөн мезгил чакырганда. Ал күндөр кайда кетти, кусалык жанга жетти, элесиң агын суудай бир жарк этип. Коосунуп бара албады, ак сүйүм айта албады, тагдырга моюн сунуп бара албады. Айланып айлар өттү, алдымда жылдыз өчтү, ким угат жүрөктөгү өкүнүчтү. Кыйнадың мени жаным, аргасыз болгон сайын, жөн гана өз атыңды мен кайталадым. Ал күндөр кайда кетти, кусалык жанга жетти, элесиң агын суудай бир жарк этип. Коосунуп бара албадым, ак сүйүм айта албадым, тагдырга моюн сунуп бара албадым.
кайда кетти, кусалык жанга жетти, элесиң агын сууда бир жарк этти. Ай ай ай, кол сунуп бара албадым, ак сүйүм айта албадым, тагдырга моюн сунуп бара албадым, тагдырга моюн сунуп бара албадым. Поп-поп деп кошуп койду билесиз. Браво. Сон. Мына талант. Ушундай ыр экен. Биз эме жатаканада негизи бул ырды Ильяс деген досум ырдачы, Жаналиев Ильяс деген. Кайра ырдатчыбыз да. Анан Жаттап калгансыз. Бизде эгерде Бибисара Бешиналиеванын жатаканасында болгон болсоңор, узун коридор. Мындай секция жашачу да, бир секцияда 4 комнатадан. Анан коридордун башына чыгып алып, эме подоконникке отуруп алып, аябай жаңырат да, сонун жаңырчы дегенде баштар чыкчы мынтип. Ким ырдап атты? Ким ырдап атты? Ильяс жаңы эл толуп кетчү да. Концерт болуп жатчы. Ильяс баягы сиз айткандай болуп кетти да. Анан актерлуктан дагы мындай барып туруп, министрдин кызы менен токтоп туруп эле анан кийин бияка секирдиңиз, Ыршылка деген. Ыршылка. Ыршылыкты таштаган эмесмин мен, ошонун ачка болдук да, биринчи курс аябай ачка болдук. Анан жана Ильяс Жаналиев, Ильяс Данкеев деген досторубуз, Азамат Алиев деген досторубуз, биздин курсташтарыбыз, эстрадада окуган балдар да. Ошолор кечкисин ресторандарга иштей баштады, кабактарга иштей баштады. Биз жатаканада ачка отурсак, Алар багат. алар баягы кечинде продуктыларын көтөрүп келишип, пиволарын көтөрүп келишип, оми да каяктан эмне десе, ушундай биз кабакка кирдик деп, эмне кабак десе, ушинтип музыкант болуп ырдайбыз, моморлар ырдайбыз десе, акча таап атасыңарбы деп кызыга баштадык. Ал кезде Бишкекте 10 чакты, 20 чакты эле кабак бар болчу, ресторандарчы, мен билишим боюнча. Анан бизде иштейбиз деп баарыбыз музыкант болобуз деп чечтик. Тигилерге шакирт болоюн деп, алардан үйрөнүп, кандай ырлар ырдаса экен, анан эмелерди, поздравлениялар кагазга жазып алабыз. Добрый вечер, уважаемые дамы и господа. Приветствуем всех наших гостей деген сөздөр жазып алабыз, баарын жазып алып, анан ошолорду репетиция кылып, анан репертуар ырлар жаттай баштадык. Жаттап атабыз. Анан башында Акбар Сүйүнбаев да биз менен чогуу жашачу да, общагада баарыбыз чогуу жашачубуз. Анан куке жүрүп барып жумуш табабыз, издейбиз деди. Кантип издейбиз десем, кафелерге эле киребиз да, силерге музыкант кереги жокпу деп айтабыз да. сурайбыз дедик. Акбар 3 ыр билет, мен 1-2 ыр билем да, 5 ырыбыз бар. Анан экөөбүз жөө салпактап кеттик, ар бир кафеге киребиз да. Вам музыканты не нужны десе, не, спасибо, у нас есть музыкант деп жөнөтүп ийет. Бүт көчөлөрдүн баарын кыдырганбыз. Анан Акбар Сүйүнбаев 3-4 ыр ырдайт мага караганда деп бир кафеге өтүп кетти. Ырдап атат, иштеп атат. Мен четте калып калдым кайра. Кой, дагы көбүрөөк ыр жатташ керек деп жаттап жүр. Эдил деген досум бар. Ал экөөбүз бардык да, Гималай деген кафе бар болчу. Эмеде. Шлагбаумда. Ошол жакка бардык да, Эдил аябай артистичный боло эле да, бийле ырда мага караганда талант эле да, ал кезде күчтүү болчу. Шылдыракчы байке бар го? Ошондой эле. Айштабыз. Ошонун баласы. Анан ал бар бийлейт дагы, ырдайт, анан орусчасы окшош болсо да сүйлөчү эле да, коркпойчу. Вот это деп отуруп. Вот это следующий музыкальный презент дечи. Ал өтүп кетет, мен өтпөй калам, бечара болупчу. Ал зажигать этет, иштеп калды, ал оокат кылып атат. Анан мен темселеп жүрөм, дагы эле ыр жаттап атам. Анан Акыл деген досум экөөбүз жүр жумуш издейбиз деп баштадык. Акыл экөөбүз бардык дагы Мэри деген мындай кафе болчу. Мына жакын жерде. Тыныстанова, Горькийде болчу. Ошо Мэриге барып прослушивание өттүк.
ким экзамен алчу элерден прослушивание администраторбы? Ал деген өзүнчө чоң бизнес болчу да. Бир кишинин 10 точкасы болот. Ал аппаратура коюп берет, анан музыканттарды камсыздайт да. Өзүнчө команда. Анан мисалы бир кафеде музыкант жок болуп калса, ал башка балдар так ошо ордуна коюп камсыздайт да музыканттар менен. Ал деле белгилүү адам баягы Кербен тобу деген уккансыңарбы? Уллак тартыш деген ошол Юсуп байке деген. Революционерлер да. Чогултуп ошол ресторандарды музыканттар менен обеспечивать этчи да. Ал ошол прослушивание кылчу. Сен бул кафеге болот экенсиң, сен бул ресторанга болот экенсиң деп ошол киши жөнөтчү да. Ошол киши угат. Акыл экөөбүз барабыз да, мен өтөм, акыл өтпөй калат. Акылдын эмеси тажрыйбасы азыраак болуп катты. Мен канча темселеп, канча кафе кыдырдым. Канча кафеге барып өтпөй калдым. Тажрыйба күчтүүрөөк уже. Мэринин жылдызы болдуңуз. Лиза, еще вчера мы были вдвоем деп ырдап өттүк. Анда мэриге иштеш ал уровень болчу. Мен мынтип туруп, так сен тети ресторанга барасың деп туруп жөнөттү. Баары жан келген бар ошол ресторанга барыш экен. Испытательный срок деп жарым жылча акча албай иштедим. Жол киремди берет. Сен 50 ыр жазасаң, 50 ыр жаттасаң, ошондо акча алып баштайсың деди. Жарым жыл 50 ыр жаттадым. Толтуруп жаттап жүрдүм да. Анан кийин 50 сомдон алам. Акыркы маршруткага жетишем да үйгө кетем. Эмеге жатаканага. 40 сом чөнтөктө. 40 сом жөнтөктө. Анан эртесин пирожки жеп алам. Кайра 10 сом менен келем дегендей. Аябай. Бирок 50 ыр жарым жылдан кийин доляга кошулат да ошондо. 3 музыкант иштесе, вообще канча акча түшсө ровно бөлүшөт да. Анан ошо тиги анан бир доляга тиги отурат да аппаратурасын берген иши. Аппаратура баары 4-4 бөлөт болчу да ошондо. Болуптур чын эле. Жакшы акча түшчү. Эми ал кезде 200 сом гарант болчу да. 200 сом деген. Кара өзүнчө система экен 200 го сом бияк. жашачубыз. 200 сом момдай болчу да. Анан таксинин аренда бергенде доляга кирдиң курал дегенде 800 сом таптым. Эртесин Дордойго жөнөдүм го. Ботинки алат элем кыштын суугунда. Жана андай эле болчу да, акча бир каш дегенде эле болчу да. Деп туруп уже кечинде кайка барабыз боло баштадыбызчы. Бирок ошол жакшы сабак болду да ошол үчүн. Сөзсүз түрдө. Мен баягы дароо эле жумушка алып туруп иштетип оңой оокат болуп калса мен баягы эмесин Баалабайсың. баалабай калмакмын окшойт да. Мен аябай Аракетин күчтүү болгон. 50 ыр. Ошо англис чырлар жатташ керек эле. Англисче мен окуган деле билчимин. Тамгаларды таанычымын. Анан ошону мен жаттагам ырларды. Анда деген интернетте азыр деген прослушка бар да, угуп мындай кылып алсаң, анда жок дагы да. Интернет жок. Биз моорду жаттап кел деп жазып берет списокто. Мен ал списокто алып барып филармонияда подземкага барчымын. Ошолор жалгыз бир орус кассета. Будкасы бар, кассетка, ошо ырларды, фонотекасы бар болчу. Барып бересиң, моору жок, моолор бар деп айтат да. Жогурлар болсо дейсиң дагы. Анан акчасын бересиң, бир жумадан кел деп коет. Бир жума күтөсүң. Бир жумадан барып алып келип магнитофонго сайып жана ырларды деп жаттап кайра ошентип аракет кылчубуз да. Азыркылар эмне? Ыр жатташ интернетке кирди, телефонго кирди, YouTube набирать этти болду. Минус менен каалаган жериң уга бер. Жайлатып алат кааласачы. Сөздөрүн түшүнбөй атса. You not good. Can't you see деп жаттап атты. Бизде андай эме функция жок болчу. Транскрипциясы Биз болсо жана булардыкы дагычы жерде деген кассета чоюлуп калганда өткөнчү да. деп туруп артка түрөсүң. Стоп плей. Угасыңды блин деп жаттабай каласың да кайра стоп деп жазасың, артка деп турган кайра плей деп жазасың. Ушинтип жаттачысыз да бирлерди. Менет. Анан мен ошол кезде кайдан билбейм, мен магнитофон болуп калгам да. Кассетный магнитофон. Бирөө помам бул иштебей калды деп мен алып бер деп десе керек эле да, мен алып алып аны оңдоп керек болгондой оңдоп алып туруп анан кийин ошо кассета менен бүт репертуарым чогулткам. Кандай? Алыр менен мен комтама эң биринчи Султан Садырилевтерге келип бир жаздырып, махаббатымды жаздырганда, "Куран, сен комтаңда магнитофон бар жур, мен биз жаңгыр жаздык, ваус" деп келип турупбуз. Коюп аны мукандырып жүзүмдү дегенде вау болгонбуз да барыбыз. Там болуп кетти ана. Султан деп угуп жүрүп анан жылдыз болушту биздин көзүчө элечи. Сиз шашпай калдыңызбы ошол убакта? Болбосо чогуу эле экенсиз да? Мен ал кезде эми кичине тажрыйбам аз болчу да. Анан мындай мен азыркыдай менен иштешейин деген ойлор, алар продюсерлер менен иштешпетпи? Мындай болот. Мен азыркыдай мындай
смелый эмес болчумун да. чоркоого тартынчаак. Тартынчаак болчумун, неуверенный болчумун. ошо да. Күн жактан эле айдап атса бияка сен өтпөй калдың, сен ырдап эле куралчы турда албай атасың десе таарынып барып заниматься этип эмгектенип атып анан кийин баягы уверенностьти дагы эмгектин арты менен алгам да. Ошол нерсенин баары азыр чыгып атыптыр да анда. Азыр Топ жарылып атам деп салгансың. анан кийин эле репертуарлар пайда болду. Анан да вот Султан баарыбыз эле бир жерде аралашып, журулушуп, бир тамакты жеп, газдан тамак алып келатсаң, башкалар көрсө, өзүчө жашын жей албай чыкса, баарыбыз эле биргелешип бир нерсе кылып атып, тамак жеп, ушинтип чоң жашаганбыз да. Анан биздин арабызда эле жүргөн Султан Садыралиев, Акбар Сүйүнбаев, Мирбек Иманбеков даң деп звезда болду. Ар кайсы народныйдан эмелер чыга баштады, ырлар чыга баштады, радиодон кете баштады. Блин, болот турбайбы деди. Анан бир күнү Султан Садыралиев жашыл Маздасын айдап алып спортивный. Жамда, Көз мойнту ачылган. Көз айтып Биздин калды. общагасынын алдында мындай беседкабыз бар эле, ошол жерде туруп ырдап эле отура берчүбүз. Анан Султан келди. Саша Белыйдай. Болду да жанагы жерде баарыбыз эле музыкантпыз да, баарыбыз ырчыбыз, баарыбыз ошону эңсеп жүргөн балдарыбыз да. Султан чыкты. Өзү аябай мен жакшы көрчү. Пафостучу. Мондай шубалар кийчү эле го. Жакалары менен дегенде биз шок болдук. Общаганы көрүп алып ошондо баары майка кийип, чачтарын тургузуп туруп. Султан. Мондай ремендер тагып, могу жер айланган ремендер тагынып алышып туруп, биз кеттик деп атпай, каяка десе, дворец спорта деп туруп общаганын баары студия издеп, дворец спорта барып, ктердин эшиктерин сагалашып, мага продюсер керек эле деп башташты баары. Жанымдагы баары ошентип баштады. Анан мен окуйм азырча. Мен даяр эмесмин дедим. Десем Эдил деген досум, койчу, жүрчү баралы. Жок, барбайм, мен окуйм. Ал кезде баягы эстрадага студенттер чыгарчу эмес да. Кинодогу актерлорду тарттырчу эмес. Анткени бузулуп кетесиңер, силер даяр эмессиңер деп бизди ошентип окутчу да. Анан айтып калды, тандагыла, же силер барып ырдайсыңар, же окууну бүтүрөсүңөр деп калды. Мен окууну бүтүрөм деп калдым. Тигилер тандап кетти. Тигилер кетти, ошол ойдон окуу калды алардыкы. Башка жашоо уже Эйфория. Анан бир концерттерине барып көрүп, шок болуп, жана төбө менен чыгат, бир мотоцикл менен чыгат болуп, бир жанагындай дворец спортодон кольцого отуруп алып, үстүнөн чыгып түшөт болуп, аябай болушкан да. Биз көрүп, анан мен бирок мотивация берди эле, алар деле сизге мындай кандай таасир этти эле. Себеби азыр бир ушул Султан байкеге мисалы үчүн Садыралиев өзүнүн айтымы боюнча мотивацияны Темир Назаров бериптир да, агачы. Жанында бир кыз менен ээрчитип барыптыр да, концертке ээрчитип барса биринчилерден болбоду эле. Баарысы эле жанагы кызы Султан унутуп коюптур да. Темир деген боюнча эле кап калыптыр да. Темир деп ошондой. Ошондой эле болгон. Кап деп туруп келиптир, мотивацияны бериптир да. Ошондой эле учурлар болсо, алар деле мотивация берди да силерге. Конечно. Көрдүк, анан мен мага да мотивация болду, тытынып баштадым, бирок мен баягы өзүмдүн скиллдер деп коет го, навыктарымды өрчүтө баштадым. Бийлегенди үйрөнө баштадым, сабакка эмерек бара баштадым, окуй баштадым. Ошол жака басым койдум да көбүнчө. Жөн эле бар ырдаш эмес, жөн эле жылдыз болуш эмес. Татыктуу артист болоюн деп окуй баштадым. Бирок баары деле аркасынан кууп жетти да. Эмгектин аркасы сиз айткан. Андан кийин дүрүдүм жазып калдыңыз, Дүрүдүм менен чыктыңыз да. 4-5 жыл бышты да. Мен ошо студент кезде общагада ошо ырдачыбыз. Ошо биринчи курста эле дүрүдүм деп хит болчу. Арабыздачы ырдатчы, сураны ырдатчы. Анан кийин акча жок да ал кезде, кантип жаздырасың? Аранжировщик таанышың деле жок. Эмне кылып жаздырам, кантип жаздырам? Вообще ой жок эле да, такыр ой жок эле. Анан баягы ресторандарда иштеп, уже ресторандар авторитетим пайда боло баштады. Репертуарым аябай чоң. 50ден ашты да. 250 болду ужечи. Жана мафиянын эмесинде долясында Мин дистерим бар болчу, эң көп мин диск меники болчу окшойт. Монтип туруп бир жерге заменага же жумушка барсаң, монтип туруп мындай смело алып чыкчумун да, монтип дистеримдичи. Мин диск деп койчум. Тарс койгондо, ай, ушунча дискиң барбы дешти да. Ал деген баягы фанатека эле да. Ушунча минусум бар, ушунча ыры билем деген сыяктуу сөз эле да. Анан
уже ресторандарда, кафелерде атым чыга баштады. Бир жака крутойраак ресторандарга иштей баштадым. Уже көрүп тиякта крутойраак, могу жактын заказы жакшы, могу жактын эме Аны статусу өзүңүз жакшы. тандачу элеңизчи, жанагы эле кишилер сиздерди багыттап Жок, уже турду? өздөрү чакырып Аттар туталды да Анда болду тиякта да, доля фанатикасы чоң. эң башкысындай отуруп алыш керек да акча мындай таба баштадым. Анда сонун. Анан бир убакта Нурлан Мамакеевдин конкурсуна катыштым барып. Новая звезда НБТ 2 деген конкурска барып катышып, ошол жакта аралашып, анан ошол жакта эң биринчи ырым жазылган ошо конкурска деп. Ты прости деген ырды жазгам Хаулонгдун, Лайнел Ричинин Хаулонгдун ырын плагиат кылганмын да. ал жана Омар ырдаган ыр беле Жок, Омар баягы конкурста ырдаган Хаулонгда. мындай болобу бир ыр укпайлы Мен ошол кездеги ырды уккум келип атат, Бүлүдүңдү жагасың? Жок, берки ресторандарда ырдаган. Ресторандарда ырдаган Ырдаган бар. ырлардан. Ресторанда Ал кезде мындай ырларды да чыштайбыз. Yesterday all my troubles seem so far away. Now it looks as though they're here to stay. Oh, I believe in yesterday. Suddenly I'm not half the man I used to be. There is shadow hanging over me. Oh, yesterday came suddenly. Why she had to go, I don't know. She wouldn't say. I said something wrong, no, I long for yesterday. Yesterday. Love is such an easy game to play. Now I need a place to hide away. Oh, I believe in yesterday. Why she had to go, I don't know. She wouldn't say. I said something wrong, no, I long for yesterday. Yesterday. Love is such an easy game to play. Now I need a place to hide away. Oh, I believe in yesterday. браво Нурларда жана кассетадан жакшы таптырдан негизилердин бар кассета жакшы таасир Битлстын ырынан кийин блиц суроолор болсунбу? блиц суроолор болсун канаки анда эсиңиздерге салалы бизде Курал Чокоев байкебиз ушундай мыкты маанай менен келип отурат микрофонго Бирок жакын романтикалуу болуп атат, негедир? мындай болуп атат азыр мындай аны өтөбүз азыр Мен жада эле бир кесиптештериме бүгүн ким келет программаңарга дегенде Курал Чокоев десем, о, анда сонун азыр каткырып отурат экенсиңер деп мен деген негизи өзүм натурам романтик да. Чын. сезби Анда мына ошо өзүңүздүн баягы сахнада Курал Чокоев болуп тойдо, концертте өзүм ырларымды ырдасам, мен кафе, ресторандарга барганда көп лирика ырдайм да. Лирика жакшы көрөм өзүм. жүрөгүм назик деңиз. Назик. азыр блиц суроолордон назик жакка өтөбүз анан Анда Курал, сизди мүнөздөгөн 3 сөз. Мени мүнөздөгөн 3 сөз. Мен өзүмдү өзүм мүнөздөгөн аябай жаман көрөм да. Жоопкерчиликтүү. Жоопкерчиликтүү. Сөзгө турган деп эле. тамаша көйүл Эме Назикча. позитив. Позитивдүү. жакшы Бала чакта кимдей болом дечи элеңиз? Бала чакта боюм ар кандай өзгөргөн. Бир убакта аскер кызматкери болом дегем, бир убакта спортсмен болом дегем, чемпион болом дегем, бир убакта дүйнөнү дүңгүрөткөн ырчы болом дегем. Дүйнө кыдырсаңыз кимди жаныңызга алмаксыз? Дүйнө кыдырсамбы? Мен токтой эле айланып турган болсоңуз
негизи бирөөдү деп туруп эле айт. бирөө менен жүргөн аябай жаман көрөм. жалгыз Жалгыз элеби? экен да. Дүйнө кыдырсам жалгыз, анан ошол жакта адамдар менен достошуп, ошол жактан дос Тапмак экен. күткүм келет да. Жашоодо сөзсүз эмнени жасап көрүш керек деп ойлойсуз? Жашоодо негизи бактылуу болуш үчүн кыялыңды орундатканга аракет кылышың керек. Албетте баарыныгы боло бербейт. Баарын кыялы орундалбайт, бирок хотя бы аракет жасаш керек. Телефонуңуздагы эң кызыктуу тиркеме, приложение? Жакында эле өчүрүп салдым. Ал оюн болчу. Дота деп коесуз. Жок, ушундан эмнегедир Dota, анан футбол, PlayStation'дардан алысмын да. Эмне ойун эле ал? Жанагындай ойунбу? Жана эмелер чогултмай, кубиктарды чогултмай. Эмнеге өчүрүп салдыңыз анда? Тажап кеттим. Эмесине жеттим да. Башкы деңгээлге Жетип туруп анан кой, андан ары бир кызыгы жок болуп калды да. Өчүрүп салдым. Сизге берилген эң пайдалуу кеңеш? Жана ким тараптан берилди эле? Так, эң пайдалуу. Жана Данияр байке берип атпайбы? Карабалтадан келген Данияр байке берип атпайбы? Ким берип атат? Пайдалуу кеңеш, мен көбүнчө кеңештерди адамдардан унутуп калсам керек, бирок көбүнчө баягы видео, мотивационный видеолор болот го. Ошондойлордон көп аламын да. Эми ал кеңештер жашоо баягы агымында болуп аткан учурда эмне керек болсо ошону угамын да кеңештерди. Жанагындай да. Эгерде сен бул үч нерсени билбеген болсоң жөн эле жашап жүрөсүң деген сыяктуу видеолор да. Жоопкерчиликтин ушу блиц суроолорго такала турган болсо, жоопкерчиликтин да мен жана эфирде башталарын алдым да, баарын тизгем да. Курал деген саат 7-ге келем деди, 7-ге келет, 8-ге келем деди, 8-ге келет деп жана бүгүн эми шарт ушундай болуп калды. Бирок мындай карап көрсөң баары эле жакшы экен. Анан ушу тиркеме боюнча биз сизге сунуш кылабыз. Тиркемеге биздин Арна платформасы бар, атайын тиркемеси бар. Ошону тиркеп алсаңыз, бул кадимкидей эле интернет жок, каалаган жерде төбө башында болобу, кандай жерлер үйдөбү, чүйдөбү, каалаган жерден сиздин репертуарыңызда бар, анын ичинде кыргыз ырларын баарын уксаңыз болот. Колдонуңуз да. Жаңылык болуп атыр бизде. Анан эми Шаңду жакка буралы. Шаңдуга буралы. Манас Алыкулов экөөңүздөрдүн кайым айтышы. Негизи эле мындай интернет илгери эле жара. Булардын кайым айтышысын элдин баары күтөт да. Эмне мындай капысынан эле жаралдыбы же атайын кел экөөбүз ушинтебиз деген сыяктуу? Жок, биз келишим түзүлдүбү? негизи Манасты аябай тамаша көй. Анан мен да аракет кылам тамашалуу. Ага жооп берген. Жооп бергенгечи. Манас негизи эле баягы бизден күчүү да. Бирок биздин компаниябыздын кандайдыр бир эмеси да. Мотору өзөгү күлкү жараткычы. ал жок, мындай биз шернеде көп отурабыз, же болбосо мындай чогулуп калчу болсок, Манас жок, бир Супсак, супсак, туз жок, той болобуз да. Манас келгенде эле күлүп баштайбыз да, каткырып элечи. Ал өзүнүн аурасы күчтүү адам, кыйын бала. Анан бизге теңтайлашып уже мойнубузга отура баштады да. Кээрде аша чаап баратканда серьезно эле Манас экөөбүз эмне классташпызбы деп баштайбыз да дегенде эле ал деп очкистер деп ошо очкисин сүртө баштайт да. Тамаша деп коесуң кайра элечи. Бирок кээрде сезгенип калат, өзү аша чаап баратканда токтотуп коебуз деп кайра тамаша менен чыгат да, сөзсүз түрдө күлдүрөт да кишини. Бирок ушунча тамашанын арасынан сиздин мындай мындай көңүлүңүздү алган эң сонун мындай деп эсептеген кайсыл мелдешиңиз, кайсыл кайым айтышыңыз деп эсептейсиз? Манас экөөбүзбү? Эң жакшы кеткен мүмкүн, же мүмкүн өзүңүзгө жаккан да? Алар көп интернетте жок. Бирок мындай жашообузду аябай шылдыңдайт да, Манастан уттуруп коебуз да. Мисалы бирөөнү айта кетсеңиз биз угалы. Биз да күлөлү дебейинби? Ал келип туруп эле
экөөбүз болсок тамашалашпайт көпчү. А Эл элдин көп арасынан жерден, эл көп жерден Атайын. ушундай тамашалайт. Кирерге жер таппай каласың да. Анан келип мисалы баарыбыз чогулуп отурганда кандай Куке деп инчеги менен сүйлөшкөндөй сүйлөшөт да. Жүрөсүң анан деп ар кайсысын айтыпчы. Дегенде элдин баары күлсө, сен эчтеке дей албай каласың да, сен да кошо күлүп эле деп сонун болду тамаша деп кала бересиң да. Өзүң менен өзүң калганда байкап ал баарын байкап турат. Любой менен тамашалашат, любой адамга биринчи кайрымак ыргытып көрөт да. Жейт бекен депчи. Эгерде ошо кайрымак эленген болсо өлдү да, ал башына минет да калды. Аягына чейин, Тамашалары көп, кайсы бирин мындай белгилеп. Мени бир тамашасы бар эле да, аябай күлгөнүм ушул болду эле жана. Чөп жаап коесуң деген бир тамаша болду эле. Алда реально чыккан тамашада Урмат Карачев деген досубуз бар, ошол эркек балалуу болуп баарыбыз барабыз. Андай шаң шөкөт, Урмат куттуктайбыз деп, биринчи баласы беле, экинчи баласы эркек балалуу болду деп жыргап атабыз. Манас Урматка айтып калдым мен кыздуу болдум эле, мен Урматтын турсасын алмаштырып Ырымга кийейин десем, деп эле Манас жок, аныкы бир эле эркек да, меники мына эки эркек, меникин кийип ал дегенде. Ошол жерден чыгып кеткенде, сеники кийсем мага плащ болуп калбайбы? Сеники кийсем мага деп бир ошол жерден фантазиялар болот. Бир убакта чыгарганбыз Инстаграмга, аябай дуң болгондон уже. Анан жакында да ошону тартып тамашалап киргизип Вот сеники менен чөп жаап коюш керек. Сеники балыкка барганда балатка тигип коюш керек болду. Сеники бул айылга жөнөтүп эле саман жаап коюш деген сыяктуу тамашалар болгон. Курал Чокоев негизи ушундай жанрдагы, анан мына азыр биздин улуттук филармонияда эмгектенип атасыз, Ал жакта сизди мындай азыр эми сиз жок, билбейм, мюзиклдарды элестетүү да мүмкүн эмес болуп калды да. Себеби буга чейин Жамиля мюзиклында, андан тышкары Раймал менен Бегимайдын мюзиклында элдин баары тең айтып атканы бул сиздин образыңыз. Ушул образды ким тапты, эмне болуп сизди аткарып калдыңыз? Негизи филармонияга келип иштешим бул менин чыгармачылыгымдын бир жаңы этапы болду да. Бир чоң башка кадам болду. Бир 10 гүлүмдүн бир гүлү ачылды десем да жаңылышпайм да, анткени кандайдыр бир творческий кризис болуп калган. Не кылсам? Тойдо эле жүрө беремби деген сыяктуу болуп, тойгойлор жаза беремби деген сыяктуу болуп. Анан Кыргызбай Арапбаевич өзү келип, Курал сен келип иштебейсиңби бул жака, келип кетпейсиңби деп сунуш айткан. Ошондо да бир жыл ойлонуп жүрдүм да. Мен эмне кылам ал жакка барып. Негизи көп ойлонот экенсиз, байкасак. Мында көп убакыт ойлонот экенсиз. Ойлонуп отурган адамдай деле эсептеппейсиңби го, жана жүрсөчү көрсө. Ушул ойлонуп турбайбы? Ойлонуп бар, таразалап жүрөм. Анан пешенеме жазылган окшойт. Мен жумушка киргенден баштап эле аябай негизи филармонияда иш катуу жүрө баштады да. Жаңы жаш кадрларды алып баштады. Жаш дирижерлор келе баштады. Жаштардын баары көз карашы кичине башкачараак да. Жаш солисттер ала баштады. Ошондон улам эле Карамолдо Орозов оркестр аябай жаркырап чыгып атат. Дайыма концерттеринде эл толо отурган элдердин кол чабуусун уксаң, алкыштарын уксаң аябай мындай Башкача сезинет. Ушу сахнада ырдап атканга ыраазы болосуң да. Өзүң ачык болуп жүрсөң дагы эл кол чабып атса ошого ток болуп калат экенсиң да. Анан тышкарыда оркестрлар менен концерттер, филармонияда минусовка деген да жоголуп кетти да. Бүт оркестр коет. Бүт жандуу оркестр менен ырдап калдык. Ошол да бири-бирибиз менен мындай тең тайлашып, жарышып, жаштар да бири-бирибиз мындай түрткү болуп атабыз. Мындай кылып көрбөйлүбү, балким могу жакшы болот деген сыяктуу творческий процесс жүрө баштады да. Анан пешенеме жазылгандай эле ошол жылы мюзикл сунушталып, жарым жыл иштегенден мюзикл сунушталып, ошо Жамиляны коебуз деди. Анан кастинг болду. Ортодо кичине Сүймөнкул Чокморов кичине мындай түспөлдөш, окшошураак болгонумдан себеппи көрүштү. Анан ырларды берди, ырлар жакты, мен дароо эле жаттадым. Результат көрсөттүм да, мага өзүмө да кызык болду бул. Жаңы кадам, жаңы анан мен эки профессиям, эки дипломдун
айкалышкандай болду да. Актерлук чеберчилик менен ырчылык бирикти. сонун болду. Анан максималдуу аракетин жасадым, иштедим. Анан Кыргызбай Арапаевичте кичине сомнение бар болчу окшойт. Ал келип кичине иштебен кетип калат окшойт деп. Мындай баягы 100% берилип иштеримди жоопкерчилигимди көрсөтүп, өзүмдүн ушул филармонияда иштешиме көз карашым түз экенин билдирип, ошол жакка баш от менен баш от менен кирип иштедим. Кудайга шүгүр, Жамиля аябай жагып кетти элге. Анда 2 жол койгонбуз. Биринчи 6 күн койдук беле, 5 күн койдук беле, андан кийин 3 күн койгонбуз. Аншлаг менен өткөн. Ошондон улам менин күйөрмандарым көбөйдү. Башкача жагымдан. Мурун Урал мындай артист турбайбы, бул актер турбайбы, ырдаганда жакшы экен деп. Кандайдыр бир слой население башкача жагыман көрдү да мени. Кадыр баркым көтөрүлүп калдыбы деп коебенби. Ошондой сезилген сыяктуу болду да. Бул профессионал турбайбы деп көз караш боло баштады да. Буга чейин тойлар, блогер болуп жүрсө, бул серьезный артист турбайбы деген сыяктуу атка кона баштадым. Филармонияда мага көз караш түзөлдү көбүнүн. Мен негизи эле мындай жааматта иштегенде конфликт жаман көрөм, ушак жаман көрөм. Көп аралаша бербейм. башынан айттыңыз ошонун баарын, мен айткан жокмун. Негизи эле филармонияда интрига жок. Кудайга шүгүр. Бири-бирибизди жамандап эметпейбиз. Только эмгектенебиз. Көп концерттерге катыша баштадым. Анан баягы тойду экинчи планга койдум. Мисалы, мен тоюм бар, мен шашып атам. Чыгарып кетирбей деген жок да бизде түшүнүк. Режиссердун көзүн карайбыз да. Режиссер келип айтат, момдай по программе логический цепочка ушундай болуш керек экен. Ушундай түзүлөт. Демек сен аягындардайсыңбы, же башындардайсыңбы, ал режиссер чечет. Анан аягында поклонго каласыңар деп коет. Демек биз тойго бара калып, келе калып деген жок да. Же ырдай калып тойго кетип калам деген сыяктуу уже түшүнүк жок. Ырда концертке катышып атасыңбы, концертти бүтүрүп алып, поклон кылып, анан кийин тоюн кыла бер деген сөз да. Ошо той экинчи планга түштү. Концертти бүтүрүп 9га чейин бүтөт. Анан кийин азыраак тойго жетишип калам. Бирок кандайдыр бир мындай эстетический удовольствие алам да өзүмө. Рахат алып, эстетикалык рахат алып, элдин кол чабуусун угуп эң аянда. Элдер такай деп айтсам жарашат болуш керек. Такай туруп алып кол чабышат да. Ар бир концертте. Биз көрүп калыпсыздар да. Биз да бир туруп алып кол чапканга чейин бир ырдатпайлы кандай дейсиз? Бир музыкальный пауза кылып туруп, андан кийин ары көздөй ушул жерден азыр жанагы эме боюнча. Кармай элегин ичинде көп болду. Кээ бир деле алып чыгамын да. Мен өзүм бар группам бар да. Керек болсо ошо группаны чогулта алып, аларга чертип берип, коозураак болот. Анан шаңдуураак да болот. Өзүмө да ошол жагат. Бирок анан ошондон улам гитара баягы калып кетип атат да, өзүм чертпей коётам. Анан биз кедешим чыгырып бир аз эстетип туралы. Мен негизи Бекбурбиев агабыздын чыгармачылыгы менен чоңойгон баламын. Андыктан ошо Бек акебиздин ырларынан бир ырдап берейин. Анда сиз. Башталышы эле мен. Жамгыр тынбай нөшөрлөгөн жаздын айылы. Жанга жаккан музыканы койгом жаң эле. Чалыны жок мокогон мен айдоочумун, жолугабыз го деген сенин убадаң, сенин убадаң. Узун чачы бар эле, көздөр кара эле, унчукпадым жанымда энеси бар эле. Айдан түшкөн кыз эле, айдын кыз эле, айлар өтүп кетсе да издейм дагы эле. Чогу нананайна, 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 нананайна. Мен айдоочу жөнөкөймүн, майып курбаган, оюн күлкү селкиген, көңүл бурбаган. Жалган беле чын беле узап кетерде, жолугабыз го деген сенин убадаң.
убада узун чачы бар эле көздөрү кара эле унчукпадым жанында энеси бар эле айдан түшкөн кыз эле айдын кыз эле айлар өтүп кетсе да издейм дагы эле нананайна ой нананайна 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 соло бара бара пап пап бара 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 пап 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 бара 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 пап пап бара бара цабири бап бири цабири бап бири бап пап 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 uzun çaçı var ele gözleri kara ele unçukmadım canında yenesi var ele aydan düşkün kız ele aydın kız ele aylar ötüp geçse de isteyim da ele nananayna 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 daha kurucu oğlum nananayna 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 pip 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 деп кетіп қалған айдоушы сонун браво сонун негизичи Куралбай эке бир күнү бирөө деген ушинтип концерттерге барып өттүр да бир терс кармандын аялын кечке чейин сабай берген бирөөнүн концертте ушундай эме бар экен да роль бар экен да анан 3 күн концерт коюшуптур бир киши 3 күн тең ошол концертке барыптыр 3-күн күнү айтыптыр 3 күндөн бери ушу концертке келдим тетиңер оңолбой койду дептир да анысыңарындай сиз дагы мындай терс могу Раймал менен Бегмайда бирөө мындай терс каармандын роль экен силер канча күн коюп таштадыңар ошончо күн барып аткандар бар дегендечи деле оңолгон жоксуз көп келгендер бар кайталап келгендер бар мисалы Раймал менен Бегмай жөнүндө айтсак 5-7 андан кийин кайра 5 күн койдукпу 12 16 жолу коюп турабыз дагы коебуз эми дагы мына дагы 5 күн коебуз 20 болот экен 21 болот башында өзү жаны күйүп волноваться этип бер жактачы толкунданып деп чыга калып баягы өзүң эмең партияңды айтып азыр болсо мындай байлайын деп чарчап каласың да анан баягы кайра эле баягы нерселер деп анан өзүбүз изденип эмеден баягы темадан чыкпай ошо убакыттын эмесинен чыкпай мисалы биз этно ойноп атабыз да эски сүйлөгөндө баягы орусча сөздөрдү современный сөздөрдү кошпой тамашаларды айтыш керек да ошол кыйынчылык туудурат экен да ай баракелде деген сыяктуу сөздөрдү мисалы Элеман деген иним жарчынын ролун аткарат ошол жерде баягы биздин Ош шаарынын мэрі популярный болуп кетти го ошондо импровизация кылып кошкон да а жигиттер а дегилечи десе а десе о дегилечи о десе оду силер кыздарга айтасыңар деген сыяктуу болуп тамашаларды киргизип атат да эл түшүнүп күлүп каткырып атышат ошондой сыяктуу баягы эмеден темадан чыкпай тамашаларды кошконго аракет жасап атабыз кичине баягы өзгөртүүлөр киргизип бир жерден мисалы ой жарчак деп мени чакырган болсо укпай коюп ой жарчак деп кыйкырып өзгөртүүлөргө өз киргизип атабыз да бирок элге жагып кетип атат анан баягы бир экинчи жолу үчүнчү жолу келгендер бул жер башкачараак болуп калган го деп бир жерден кичине эле күлүүчү жер болсо мен кечке күлүп атам да деп токтобойчу болду дегенде авторлор баары түшүнбөй эле өзгөртүү киргизбесек кийин баягы кое берсең кайталана берсе кызыкчылыгы кетип калат экен да негизи мындай актерлор тентек болот го ошон үчүн бул мюзиклде дагы бири бириңерди мындай тамашага салып ийген учурлар көп эле болуп атат болуш керек же мындай көбүнчө чыкпай атабы жерлерин айтсаңыз көбүнчө актерлор эмес да ырчылар көбүнчө анан мындай биринчи жолу болот биринчи экинчи жолу болуп аткан
болуп аткандан соң коркушат да көп личный бир нерсе жаза бергенде. Эгерде актер бар да актерлор болсо, Сизде болгондо бар, ошондо хокмалар жаралмак да. Мен билем Кыргыздырамда, мен Кыргыздырамда иштегем убагында. Байкелерим билем, инилерим билем, досторум билем. Бири-бирин шылдыңдашып эле ошо сахнанын ичинен эле бир нерсе кыла беришип, жашоосу кызык да. А бул жакта көп эсе баягы актерлор болбогондуктан ошол жагынан бар карманып, рамкадан чыгып кетпейин, же буну айтып алсам туура эмес болуп калабы деген эмелер бар да, коркунучтары бар. Негизи Курал байке айтып атса жана мынтип рамкадан деп атпайбы, мында көбүрөөк аткарып атам депчи. Биздин байкелерибиздин да ошо бир байкелерибиздин деген чоң апасы чыгып өтүп кетиптир да. Анан баягы классташтары 90го чыгып өттүр өзү анан классташтары келип атса мен ошо классташтарымды тамашалайынчы деп. Анан токтой эле апам деп кечке иле берип деп ошентип атсам кот деп өстүрүптүр. Болуп токтотчу чоң апаң кайра тилип кетчи деп албай дегендей болчу. Ошонун сыңарындай байкем да эмелерди кошот экен да. Мындай көбүрөөк эметип анан Талант байкенин да бир ролу бар экен ошол жерде. Ада өзү анда кошту, Талант байке өзү кошту. Жөн сөз бар мындай. Кичине эле ырдабасаң мөөрөп кутул деген жери бар да. Анан өзүнүн фирменный күлкүсүн кошуп койду, эл ошол жерден күлүп жатып калат да. Ар ким өзүнүн ролун акырындан бышырып уже алып чыгып келатышат да. Филармония ырчы болуп эле кийин бүт эле актер болуп кетет окшойт. Бирок сонда бул мюзикл болгон жакшы негизи. Бизде баягы мюзикл коердун астында 1,5 айча актерлук сабак өттү, бий сабагын өттү. Ошондон дагы аябай такшалдык да. Келе калып эле эметпептир да. Жок, кадимкидей сабак өттү. Ошол жерден байкаптыр да Курал байкем менин ролуна ушул жарайт экен деген өтүп кетипсиз да. Анан тажрыйбам болгондуктан дагы баягы өзүм кошмолоп атып, образымды өрчүттүм да. Негизи баягы мен деле барып сөздөрүн айтып коюп кирип кетчү жерлерим бар эле да. Жөн элечи. Для галочки. Бирок өзүм изденип, мындай кыйшык жүргөн жерим бар. Ооруксан болупчу. Белим ооруган сыяктуу деп. Бут баспай калган убакыттар бар, мемет албай калып жакшы жүрөт ошо моментте. Өзүм кандай бир эмелерди таап, привычкаларды таап, сүйлөгөндө кандай манералар таап, изденесиң да актерлук чеберчиликте. Анан ошол өзүм изденип атып, баягы образымды кичине мындай жаркыратып алдым окшойт да. Достор, силер дагы алдыңкы күндөрдө барып көрүп келсеңер болот. Сөзсүз түрдө Раймалы менен Бегимай мюзикли азыр хит болуп аткан. Адамдардын баары мындай музыкага деген табити өзгөрдү, Курал байке. Байкасаңыз, мындай ушинтип сиз айткандай ордунан кол чаап, мындай коштогонду үйрөндүк. Филармонияда пирожки жеп, колубузга кола менен отурбай калдык. Жана концерт бүттү, сахна жабылды дегенде эле бур деп кетчү эле го элдер. Азыр андай жок. Аягына чейин отурушуп, угушуп, баарыбыз бирден поклон кылабыз. Браво дешип, тим эле ой, биз экинчи жолу поклон кылып, анан монтип артка кетип коштошуп, кулисы жабылып барат, монтип чейин кошушуп атат. Элдер ошого чейин туруп атат да, монтип кетпейчи. Бул кадимкидей. Бирок биздин кылган эмгегибиздин, жааматтын эмгегин акыбет айтып атат окшойт да. Элде купул толуп, келгенине ыраазы болуп кетип атышат деп ойлоймун да. Мына ушундай программа дагы аягына чыгып баштады. Эми чынын айтканда Курал, сиздин ушул айтып аткан сөздөрүңүздөн улам бир нерсе байкадык. Өзүңүз айткандай баягы жаңы бир деңгээл ачылгандай да сиздин чыгармачылыкта. Мындан дагы баягы чыгармачыл адамга улам эргүү келип туруш үчүн дагы бир кандайдыр бир жаңылануулар болуп туруш керек го. Ушул сиздин жашооңуздагы жаңылануу анда чоң ийгиликтердин башаты болсун. Рахмат. Сиз айткандай элдин баардыгы кубаттап турса, ошол башка нерсең баары унутулат экен дегендей, ошондой кубаттап элдин эркеси болуп жүрө бериңиз. Рахмат. Анан улам ар бир жанрды багындырып, баардык жактан, мына мисалы үчүн ырчылык менен актерлукту мен айкалыштырдым деп атасыз. Андан сырткары дагы башка жөндөмдөрүңүздү айкалыштырганга көп мүмкүнчүлүктөр болсун. Рахмат. Эмгектенип атабыз, изденип атабыз. Кинода тартылып атам. Буюрса болгон жагын көрсөткөнгө аракет кылам да койсун. Ийгиликтер болсун, достор. Бул Арна шоу. Биз андан тышкары Арна платформасында баардыгыңыздарга чакырабыз. Ошол жактан кыргыз ырларынын баары тең, жакшы чыгармалардын баары тең бир платформанын ичинде. Анда музыкага кызыгыңыздар, жашоодогу сулуулукка кызыгыңыздар, баардыгыбыздын тең ниетибиз ак болсун. Кийинки подкастка чейин сак саламатта болуңуздар.